Assalamu alaikum. Орыс уналарын күтіп жатқан біздің көрушілерге кезек келіп қалды. Шул видеомызға дағы бүгін 8 октябрь 2023 жыл. Апта күнгі жексенбі ауа райы сонун, жағымды, ысы емес, суық емес. Ушундай басып эле жүргүнгө келе тургандай эле болуп атат. Мо Нивадан баштай берсек. LED оптикаларда дөңгөлөктөр ушундай 4 кышкы липучка 2017 кыймылдаткыч көлөмү 1.7 700 000 сом. Да Нива Россия транзит номеринде басы канча болуп атат экен? 450 950. Жылы жаңы экен да. 2022 950 000 сом. Чуркаганы 9000 километр деп жазып койгон. Анан бул жерде да бир арка жагын көрсөтүп коеюн. Niva Legend ушул экен да. Көрүп коелучу. Бул жакта неси бар экен? Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, эми алдыңкы дегенде болот. Өзү экили эшиги болот. Туманниктери, коробка 5 ступка, 12 вольт розетка, USB да каралыптыр. Жакшы, заводской өзүнүкү. Жакшы. Так, могу жерде 07 турат, 07. Автоваздын мындай пломбалар менен. 07 канча болуп атат экен? Басы 450 000 сом. 2010 450 000. Таптаза экен, а? Жакшы. Так, дагы бир 07, ушундай күмүш түстөгү. 2010 1.6 250 000 сом. ВАЗ 2104 04 канча болуп атат экен? 330 2012 1.6. Ноль жети канча болуп атат? 230 000. 2010 1.6. Аны канча деп атасың? 210 деп атасың. 210 000 сом. 2008 инжектор. Клиенттер болса, чала берсин, түшүп беребиз. Да, түшүп берем дейт. Машина кейджи. Мына болду беле? ВАЗ 2107 2005 карбюратор экен. Жок, инжектор болуп калабы? 1.6 болсо инжектор болуп калат эле да. Карбюратор экен. 150 000 сом дейт. Жазылып турат. Анан Нива Урбан мына жерде турат. Канча деп атасыздар Урбан? 850 000 сом. 2010 778 33 38 93. Урбанга жасаган окшойсуздар, а? Себеби Урбан да. Башкача болуп калат эле. Заводской Урбанга окшоп көрүнбөйт да. Мына жасаптыр. Рекаро мындай спортивный отургучтары. Жакшы. Жасап даяр сонун. Анан 06 жок 07 экен, а бул? 2107. Басы жазылып атыр, көрсөтүп коер эле. Шу 07-да суранып атышат. 2011 1.6. Басы канча болду? 250 000 сом. Так. 07 канча болуп атат? Басын жазып коюптур мына. 300 000 сом. 2009
инжектор. 07 2008 17 Ниван мотору окшойт, а? Ниван мотору. Ошо да 1.6 болуп калабы. Так, 170 000 сом. ВАЗ 2107 1.6 180 000 сом. Транзит номерде Нива 2131 моделинде 4 эшиктүү 2002 1.6 400 000 сом. Дөңгөлөктөрү жакшы болду. 07 2010 1.6 220 000 сом. Кайсы? 06 Oldu. 06 1994 жылы чыгарылган. Канча деп атасың? 100 000 сом кеми бар дейт. Жакшы. Кайсы? 07 2010 Bası kança oldu? 180 000 сом. Kemi var deydi. Nol altında görülücü kanatski variant okşaydı. Rusya temir номерinde 1983 1.6 Bası kança da otasınlar? 160 000. Bu kanatski variant емес. Коробка 4 стук mı? 5 mi? Motor 06'nıkı deydi. Açıldık doğru. Жақшы. Коробка 5 стук bakın. Kanatski variant da болады. Aha, tak. Дағы 06 dile жақшына көрінеді. 1998 жылы чыгарылган. Басы жазылып аптыр. Он төрт сурайлычы. 14 канча болуп атат? 150 000. Rusya темир номеринде 2007 лобоюнда чыракы бар экен. Бортовой компьютер бар, отуруштардын жылытуусу бар, алдыңкы айнектер электро көтөргүчтүү. Рейлинг тагы койгон экен. Та 2131 модельди көрсөтөйүн Ниваны. Фаркоп бар. Басы жазылыптыр, а? Жазып койгон 2007 290 000 сом. Пикап турат 2012 бул ошондо 05-тин базасындабы? 07-тин бе? Мына ушундай пикап. Бул ошондо заводской же жасалганбы? Заводской ушундай. 2012
706 80 59 59 номерінде. Daha bir 21-31 Niva 2010 bir jeti 300 ming so'm 550 20 20 44 номерінде. Өткен аптадағы көрсеткенлік ушул 06-ны да bir көрсетіп қойын. 1995 bir jeti шундай Raptor 06. Видеомызды жиынтықтайбыз. Лайк басып, комментарий жазып қойыңдар, ұмытпаңыздар.